Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі біздің сабақ бабу әл-i'раб дейді. I'раб деген емне десе, азыр түшүндүрүп берем. Буга чейин биз эмнени алдык? Буга чейин биз каламды алдык. Калам деген бул эмне десе, пайдалуу бир сүйлөм. То есть бир адам бирдекени айта турган болсо, андан сиз толук түшүнүк аласыз. Сизде суроо калбайт деп алганбыз, То есть сукут кармайсыз. Эми ошол темадан кийинки эң главный өтө маани бере турган, өтө түшүнүш керек боло турган тема бул i'раб бабы, i'раб бөлүгү. Эми бабу ал-i'раб, i'раб деген эмне десе, тетрадыңыздар болсо жазып алсаңыздар болот, ошол сөздөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү. Эмне экен? Сөздөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү. Бирок качан өзгөрөт десе, ошол амил деген бар араб тилинде. Мисалы караңыздар, зайдун деген сөз бар. Анан билесиздер, же болсо зайдан десек, анан зайдин десек, көрдүңүздөр, же болсо могул жерге ядриб десек, ядриб. Эми караңыздар, сөздөрдүн аяктары өзгөрүп кетип атат, Эмне болуп атат? Сөздөрдүн аяктары өзгөрүп атат. Могул жерде домма турат, могул жерде фатха турат, могул жерде касра турат, могул жерде сукун турат. Эми ушул өзгөрүү жөндөн жөн болуп калбайт экен да. Өзүнөн өзү эле зайдун болуп калбайт экен. Өзүнөн өзү эле зайдан болуп фатха болуп калбайт экен. Өзүнөн өзү эмне касра болуп калбайт экен. Ядриб десеңиз өзүнөн өзү сукун болуп калбайт экен. Сиз эмне кылат экенсиз? Ушул сөздөргө өзгөртүүчү сөздөр келет, алар амилдер деп аталат. Мисалы жаласа деп айта турган болсок, эмне? Жаласа. Жаласа деген бул амил болот. Раайту десек, мен көрдүм. Раайту. Эми иля десек, иля зайдин десек, иля деген эмне? Зайдин. Эми караңыздар, моуну ким касра кылды, моуну ким фатха кылды, моуну ким домма кылды? Мисалы лам дегенде лам бар. Лам ядриб десе, ал урган жок деген да. Эми караңыздар, араб тилинде амил жана маъмул деген бар экен. О биринчи сөздөр эмне экен? Амил деп аталат. Биринчилер булар амил деп аталат. Экинчиси бул маъмул деген, маъмул деп аталат. Маъмул деп. Амил деген эмне экен? Өзгөртүүчү сөздөр, маъмул деген өзгөртүлгөн сөздөр. То есть амил деген булар ушундай сөздөр келет дагы башка сөзгө өзүнүн таасири менен башка сөздү өзгөртүп салат. Эмне экен? Өзүнүн таасири менен башка сөздөрдү өзгөртүп салат. Ошону биз амил жана маъмул деп айтабыз. Эми могул бардыгы бул жерде амил болуп эсептелинет. Эмне? Иля деген амил, лам деген амил. Сиз түшүнө турган нерсе, ушул амилдер келип туруп бир сөздү өзгөртө турган болсо, ошол сөздөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү өзгөрүп атат да, могул жактачы касра болуп атат, фатха болуп атат, могул жерде домма болуп атат, могул жерде сукун болуп атат. Ушул сөздөрдүн өзгөрүүсүн эмне деп айтат экен? I'раб деп айтат экен. То есть i'раб деген эмне десе, сөздөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү. Түшүндүңүздөрбү? Эми моноо биринчисин роф болот, моноо роф деп аталат, экинчиси насб деп аталат, үчүнчүсү жар же болсо хаф деп аталат, үчүнчүсү, төртүнчүсү бул жазм деп аталат. То есть араб тилинде өзгөрүү 4 эле түрдүү болот экен. Роф, насб, анан жар, анан жазм болот экен. Түшүндүңүздөрбү? Эми караңыздар. Бабу ал-i'раб 4 түрдүү болот экен. Пока что сиздер ушинтип түшүнүп туруңуздар. Роф дегенди домма деп түшүнүңүздөр, насб дегенди фатха деп түшүнүңүздөр, анан хаф дегенди касра деп түшүнүңүздөр, жазм деген сукун деп түшүнүңүздөр. То есть эмне экен? Ушул арабтардын сөздөрүнүн аяктары 4 эле түрдүү өзгөрөт экен. Биринчиси роф болот экен, экинчиси насб, үчүнчүсү хаф, төртүнчүсү эмне экен? Жазм болот экен. Көрдүңүздөр, Эми айтып атат бул жакта бабу ал-i'раб, i'рабтун бабы. То есть сүйлөмдөрдүн, сөздөрдүн аяктарынын өзгөрүүнүн бөлүгү. Эми ошону бизге түшүндүрүп берет. Al-i'rab, i'rab деген бул эмне десе, huwa taghiru awakhiril kalimi дейт. Ошол сүйлөмдөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү экен. Биз мисалы жаласа зайдун раайту зайдан марарту бизайдин десек, көрдүңүз сүйлөмдөрдүн аяктары өзгөрүп кетет. Ошону айтып атат. Лихтилаф авамилид дахилати алейха дейт. Ошол сүйлөмдөргө
Emne bayağı biz jajalasa degen amilderdi oşol amilderдин ne kirүүсү менен ошол амилдер кирет экен дагы өзгөрөт экен дагы бир амил келет дагы өзүнүн домуна калат, экинчи амил келет да кийинкисин касра кылат, үчүнчүсү фатха кылат, төртүнчүсү сүкун кылып салат. Ошол амилдер келип туруп эмне бир сөзгө кошулганда ошонун аяктары өзгөрүүсүн эмне дейт экен, Европ деп айтат экен. Эми ошол өзгөрүү бизде лафсон болот экен жана такдирон болот экен. Лафсон жана такдирон дегенди мен силерге түшүндүрүп берем кыскача. Лафсон деген анық, ачык тилде өзгөрөт. Мисалы, Зайдун десек, Зайдун, Зайдан десеңиз, анан Зайдин десеңиз, бул эмне лафсон болот. Лафсон болот. То есть сөздөрдүн аяктары эмне ачык өзгөрүп атат. Эмне болуп атат? Ачык өзгөрүп атат. Экинчиси такдирон бар. Такдирон деген бар. Takdiron деген бул ачык өзгөрбөйт. Биздин көңүлүбүздө өзгөрөт да. Мисалы, Муса деген сөз бар. Муса, анан Муса. Муса деген сөз ушундай сөз экен, ал кээ бир себептерден сөздүн аягы өзгөрө албайт. Эмнеге десе, бул неме бар. Тааззур деген бар. Үзүрү бар. Роф абалы, онан роф дейбиз, бирок көңүлдө дейбиз. Монун насып болду дейбиз, аягы фатха болду дейбиз, бирок көңүлдө. Монун касра болду дейбиз, бирок эмне экен, көңүлдө деп айтат экенбиз. Эмне экен, көңүлдө. Ачык өзгөрдү деп айтпайт экенбиз. Түшүндүңүздөрбү? Ошону лафсон анан тактирон деп айтат экен. Көрдүңүздөр, эми бул жакта айтып атат, ва аксамуху арбаатун. Эмне? Ошол Европтун 4 бөлүгү бар. Буну уже өттүк. Биринчиси роф, экинчиси насб, үчүнчүсү хоф, төртүнчүсү эмне экен? Жазым экен. Эми айтып атат, ошол 4 өзгөрүүдөн фалил асмаи мин залика дейт. Эми ошол 4өөнөн роф, насб, анан жар, жазымдан ошол 4өөнөн исымдарга, исым деген билесиздер, мисалы, заманга байланышпаган сөздөр барбы? Калам, китап. Эми ошол калам, китап деген сөздөр ушул 4өөнөн 3өөнө эле алат экен. Мынау роф, насб, анан хофт болот экен. То есть каламун, каламан, каламин деп айтат экенсиз, бирок сиз эмне калам деп сүкун менен айтпайт экенсиз. Эми караңыздар, фаласма мин залик, эми ошол исим үчүн ушул 4өөнөн الرف والنصب жана насб бар жана хоф дейт. Вала жазма фиха дейт. Анда эмне сүкүн жок дейт. То есть исимдарга сүкүн кирбейт экен. Валил афали мин залика дейт. Эми ушул 4өөнөн эмне феилдер үчүн кайсылар десе, биринчиси роф экен, экинчиси насб экен, вал жазм жана жазм экен. Вала хофта фиха дейт. То есть доро би же болсо ядри би деп касра менен айтпайт экенсиздер да. Эмнеге десе, анткени эмне ошол феилдер ушул 4өөнөн роф, насб, анан жазм, хофт жок экен. То есть амил келет да, хофт кылуучу амил келип эмне немеге кирбейт деп түшүнсөңүздөр болот. Эмне феилдерге. Биринчиси ушул схема ушул болду. Биринчи схема ушул болду. Эми эмне кылабыз? Матынга өтөбүз. Матынды маани берсеңиздер, айтып атат, бабу ал-i'раб, i'рабтун бабы. Эмненин бабы? I'рабтун бабы. Айтып атат, караңыздар. Бабу ал-i'раб, i'рабтун бабы дейт. I'раб эмне десе, i'раб деген ушундай экен. Тагиру авахирил калим дейт. Сүйлөмдөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү дейт. Лихтилаф авамилет ад-дахилати алейха дейт. Ошол кирүүчү авамилдердин өзгөрүүсү менен дейт. Ошол бирок эмне сөздөрдүн аяктары өзгөрөт экен, лафсон болот экен, ачык өзгөрөт экен, же болсо такдирон болот экен. Бул уже түшүнүктүү болду. Аксамуху арбаатун дейт. Ошол i'рабтын 4 бөлүгү бар экен. Аксамул i'раби, ошол i'рабтын бөлүгү 4төө. Биринчиси роф, экинчиси насб, үчүнчүсү хоф, төртүнчүсү жазм экен. Булар түшүнүктүү болду деп ойлойм. Фалил асмаи мин залика дейт. Эми ошол 4өөнөн исимдерге кайсылар десе, роф экен, насб жана хоф деле бар экен. Вала жазма фи, анда жазм жок деп атат.
Valil af'ali min zalika, yani oşol feillerge uşul törtöөнөн emnekel norof, nasb, anan jazm jana xaft eken. Anda emneken feillerde kasra jok bolot eken, xof jok bolot eken. Uşun menen bizdin ikinci saak büttü. Keyingi saakta babu ma'rifati alamat an ya'rab talaz. Keyingi saaka sözsüz türdө mo birinci saakta jattap түшүнүп анан өтүңүздөр, эмесе кыйналып каласыздар. Анан сабак пайдалуу болсо сөзсүз түрдө катталып лайк басып коюңуздар. Аллаху а'ламу бис-саваб.